Таңкы 5:30 марафону бир гана дене тарбияга эмес, ички руханий өсүүгө да багытталган. Бул жерде катышуучулар өзүнүн жакындарын, тааныштарын деги эле жашоону сүйүүгө үйрөнүшөт. Психологдордон, нутрициолог, гинеколог, бүт кесиптин ээлеринен бекер консультацияларды дагы катышуучулар үчүн чоң пайда алып келе жатат. Фитнес, чуркоо, йога машыгууларынын натыйжасында айымдардын жарымы жаш курагына карабай шпагатка отуруп калышты. Ошондой эле үйгө берилген күнүмдүк тапшырмалар аркылуу көптөгөн айымдар өзүн табууга жетишип, үй бүлөсүндөгү уруш жаңжалдан арылып, бейпил жашоого өтүп жатышканы кубандырат. Айрымдары күйөөлөрү менен жаңыдан таанышкандай мамиле түзүп, жашоолорун жаңыча баштаганын жашырышпайт. Оорлошуу, кан басымы көтөрүлгөн, диабет менен жабыркаган, бел, бут жана башка ооруларга кабылгандар айыгып жатканын кубануу менен билдиришүүдө. Бунун баарын биз өткөндө экинчи этабын жыйынтыктап келе жатканда ар бир айылга барып, ар бир айылдан угуп аябай кубанып келдик. Андан сырткары таңда туруп, жаратканга жакындап, өзүнө болгон ишенимди бекемдөө менен көпчүлүктүн максаттары орундалып жатканын да айтышууда. Айымдар көпчүлүк болуп машыкканда мелдешүү, кызыгуу, ынтымак күчөп, бири бирине болгон сый урматтары жана мээримдүүлүктөрү артууда. Биз эч кимди зордободук, баары биздин видео чакыруу менен өздөрү байланышып, бири бирин жетелеп, учурда катышуучулардын саны 1000ге жакындап калды. 5 февралда өтө турган 6,5 километрлик марафонубузга жашы улуу апаларыбыз дагы шыктуу даярданууда. Бул марафонубузду идеалдуу марафон болду деп ишендирип айта алам. Таңкы 5:30 машыгууга, баарлашууга, жакшылык менен бөлүшүүгө чыккан адам гана анын идеалдуулугун сезе алат, биле алат. Идеалдуулугу биримдикте, ынтымакта, жалгыз эместигинде, өсүүдө, бири бирине кеңеш берүүдө, жардам берүүдө, илгеркидей телефонсуз, чыныгы мамиледе жатат, тазалыкта жатат. Айта берсек түгөнбөйт. Ошондуктан өзүңүз марафонубузга катышып, багындап көрүңүз демекчимин. Бул марафон бир гана жакшылыкка гана чакырат. Күнүмдүк тапшырмаларда жакшы болууга үмүндөйт, жакшы болууга чакырат. Андыктан биздин марафонго катышып көрүңүздөр. Бизде жалаң аялдар менен иштешебиз. Буйруса 5 апрелде примерный числосун 5 апрелге койдук. Буйруса жакшы жыйынтыктар менен жазга кирип барабыз деген үмүттөмүн. Больше люблю, ты меня больше нет. Каждое слово ловлю, чтобы услышать ответ. Я тебя очень люблю, я тебя тоже нет. Чтобы услышать ответ, каждое слово ловлю. Mais chaque fois tu répètes, je t'aime moins non plus.